Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Ош Прим телеканалында Жаргылчак программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программанын алкагында биз тарыхый эстеликтер, алардын сакталышы тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү программанын алып баруучусу мен Ныяз Ашматов жана кесиптешим Арген Нуров. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн ушул темага байланыштуу студиябызга коногубузду чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Оштогу Сулайман-Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев. Куш келипсиз биздин студияга. Рахмат. Алгач эле суроону бере баштайлы. Мына сиздердин карамагыңыздардагы Ош облусунун аймагындагы эстеликтер жайгашкан, ушул эстеликтердин бүгүнкү абалы тууралуу айтсаңыз. Биринчиден биздин Ош облусуна айтып кете турган болсок, Ош облусунун климаты, жайгашкан географиялык орду ыңгайлуу болгондуктан таш доорунан бери адам баласы ушул жерде жашап, ата бабаларыбыздан калган бай мурастарга өтө бай область болуп эсептелинет. Эң Ош шаарындагы байыркы адамдардын изи Сулайман-Тоонун Рушан үңкүрүндө мындан болжолдуу 500-700 миң жыл мурдагы неолит доорундагы адамдын издери табылган. Ал үңкүрдүн аты Бүркүт үңкүрү деп да айтышат. Андан кийин биздин аймактарда эң адамдардын активдүү жашоо образы коло доорунан башталган чувств маданияты деп айтылат. Оштун 3000 жылдыгын далилдеген бул Сулайман-Тоонун боорундагы Оштургун жайы. Негизинен алып караганда биздин Ош облусунун аймагында археологиялык, архитектуралык эстеликтерге бай. Мисалы үчүн айта турган болсок, биринчиден бул Сулайман-Тообуз, жаратылыштын эстелиги, анын тегерегиндеги күмбөздөр, орто кылымдагы мончо жана эң көзгө көрүнөлүү өзгөндөгү ошол немебиз бурана минареттерибиз, хандардын күмбөздөрү жана Ноокат районундагы Ноодогу сүрөттөр, аска бетиндеги таштар, Сакаба көрүстөнү бар орто кылымдагы, Араван районундагы Дулдур ата. Негизинен жалпы абалын айта турган болсок, өтө деле кубанарлык деле эмес. Бул мамлекет колдон келишинче аларды сактоого аракет кылып жатат. Андан сыркары биздин жергиликтүү патриот жарандарыбыз бар. Ошол жерде ошол жардам менен дагы сактап келе жатабыз. Рахмат. Телекөрүүчүлөргө дагы айта кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү теманын алкагында, тагыраак айтканда, тарыхый эстеликтердин сакталышы боюнча өзүңүздү кызыктырган суроолор болсо, экранда көрүнүп турган телефон номерлери аркылуу коногубузга узатсаңыз болот. Албетте сиздин суроо пикирлериңизди биз конокко узатканга даярбыз. Айтсаңыз, Хайрулла мырза, ушул Улуу Жибек жолунун бир бөлүгү катары саналган Кыргызстандын аймагында бир топ археологиялык, архитектуралык эстеликтер бар деп өзүңүз бир нечесин санап да өтүңүз. Азыркы күндө аларды сактоо иш аракеттери кандай жүрүүдө? Биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, 99-жылы кабылданган тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу деген. Ал мыйзам боюнча ар бир тарыхый жерге биринчи статус берилет. Жергиликтүү маанидеги, республикалык маанидеги, ал ошо илимпоздор, илимдер академиясы ошолор тарабынан далилденгенден кийин ал эстелик учетко алынат. Биринчи кезекте алардын жоопкерчилиги ошол эстелик кайсыл аймакта, административдик аймакта жайгашкан болсо, ошол айыл өкмөтү, акимдер, мэрия ошолор түздөн түз жооп берет. Алардын сакталуу абалы, алардын корголушу, аларды вандализмдерден коргоо, изилдөө иштерине дагы биринчи жергиликтүү бийлик түздөн түз ошолор биринчи жооп берет экен да. Андан сыркары ошол жерге мисалы үчүн атайын музейлер или ошо мектептин тушундагы эстеликтер болушу мүмкүн, университеттин алар боюнча изилдеп элдерге жайылтуу иштери, ал популяризация деп айтылат. Кыскасы алардын илим изилдөө иштери, коргоо иштери бирдей алынып кетиш керек да. Анан тилге каршы бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар тез алмашкандыктан алар көбүнчө бул мыйзамдарды билишпейт да. Биз ошо кайсыл айыл өкмөт жаңырса, башка кылса, министрибиздин өкүлчүлүгү бар. Ал ошол мыйзамдарды барып тааныштырып келишет ал жергечи. Бирок көпчүлүк эле азыр экономиканы, башканы ойлошуп эле эстеликке деген депутаттар да акча бөлүшпөй атат да. Мисалы көпчүлүк Демек, жергиликтүү бийлик өзү дагы көңүл буруп, ошолорго акча каражатын бөлүп берип, ошону кайрадан реконструкция иштерине дагы киришиш керек, э? Рахмат. Рахмат. Мен
бизге келген жарыя боюнча тааныштырып өтөйүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге Ош шаардык суу канал башкармалыгы бизге жарыя берди. 25-нен 27-сине чейин 2 күн Ош шаарындагы Туран жана Манас Ата кичи райондорундагы ушул райондордон башка бардык Ош шаарынын аймагында таза суу өчүрүлөт деп атат. Бул ушул шаардык суу канал ремонт иштерине байланыштуу деп атат. Ошон үчүн алдын ала ушул сууну камдап алууну суранып жатат. Ушул жарыяны айтып койдум. Анан Хайрулла мырза, мына мен жакында эле сиздердин Сулайман тобу боюнча суроо бергим келип атат да. Сулайман тобунун күн батыш тарабы дейлиби, ушул тарабы мындай кароосуз калыптыр да, таптакыр элечи. Тосулган эмес, жергиликтүү тургундар каалагандай пайдаланышат экен, ал жерге мал жандыктарын багышат экен. Анан ушул Кыргызстандагы эң белгилүү Сулайман тобубуздун абалы ушундай болсо, анан өкмөт жетекчилер ушуну кандай кабылдап сиздерге мындай жардам берип атабы? Сиз айтып өткөн жер Сулайман тобунун түндүк тарабы, башкача айтканда Набай көчөсүнүн боюндагы тургун жайлар. Эми таптакыр кароосуз калгандан кийин алысмын. Туура сиз айтасыз, ушул Оштун 3000 жылдыгында Сулайман тобунун бүт тегерегин тосуу боюнча проект түзүлгөн да. Бирок анын жарымы ишке ашып, дагы 1200 метри тосулбай калган. Ага бир канча себептер болгон. Ошол жердеги турак жайларды жылдыруу боюнча, аларга компенсация төлөө боюнча чыр-чатактар болуп, убакыт жетишпей калган да. Ал Ош үчүн майрам өтүп кетти. Андан бери ошол экономикага байланыштуу, анан жетекчилер тез алмашканга байланыштуу бул маселе калып калган да. Биз акыркы 2-3 жылдан бери ЮНЕСКОго кирип, анан сиздердин жардамыңыздар менен журналисттер дайыма бизди чагылдырып келгендиктен өкмөт тарабынан дагы атайын комиссия түзүлгөн. 2015 жылы 16 ноябрда 520 буйругун негизинде ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиянын негизинде биз ошол тоону көздөй ээлеп алган үйлөрдү 30 дайыны биз түшүндүрүп, өлчөп эме кылганбыз. Эми көпчүлүгү алар биздин жерибиз деп келишкен буга чейин. Себеби алардын чоң аталары, анын аталары жашаган да ал үйлөрдө. Ошондуктан алар көпчүлүгү түшүнүү жолу менен гана бузушту. Биз азыркы күндө жогорку кеңешке бизден суранган, биз инвестиция жазгыла деп ага ошо 15 миллион сомго проект жазганбыз, заборлорду акырына чейин тосуу боюнча. Эми алар инвестиция келип калса, же мамлекеттин акча бөлүп калса, ал жер тосулат. Кечиресиз, ушул темага улай эле менде суроо бар да. ЮНЕСКОга киргизүү талабы менен чыкканда биринчилерден болуп ушул айланасын тоспоо тууралуу дагы бир маселе көтөрүлгөндөй болгон да. Ушуга тактоо иретинде жооп берип өтсөңүз, чынында эле ушул айланасын тосуу керекпи, же болбосо ЮНЕСКонун талаптарына ылайык ошол тосмолор кайра алынып салыныш керек болгонбу? ЮНЕСКого кирүүдө негизги максат Сулайман тобуну даңазалоо, дүйнөлүк аренага алып чыгуу болгон да. Дүйнөлүк масштабта даңазалоо болгон. Эми ЮНЕСКонун талабы негизинен бул эстеликтин корголушуну талап кылышат. Көпчүлүк мындай объекттерде бир кирүү, бир чыгуу жай болот да. Сөзсүз корго аймак атайын регуляция болуш керек. Мисалы үчүн элдер көп келип кеткенде аларды немеден ар түрдүү немелерден тоскоолдук болушу мүмкүн, бири-бирине давка болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн Кытай дубалында сөзсүз регулировка болот да. Элдер аябай көп келгендиктен бири-бирин түртүп бериши мүмкүн, ар түрдүү ситуация болуп калат да. Сулайман тобусу дагы ошондой учурлар болот. Күн ысыганда, май, июнь айларында өтө көптөгөн окуучулар региондордон келишет. Биз аларды сөзсүз контролдоп турушубуз керек. Ошондуктан Сулайман тобуну тегерегин тосуп, аларды кирген жерди көзөмөлдөп, чыккан жерди дагы көзөмөлдөп, азыр көрүп турасыздар, дүйнөдө терроризм деген коркунуч дагы пайда болуп атат. Мисалы үчүн Афганистан, Сирия жактарда көптөгөн эстеликтерди жардырышып, неме кылышып атат да. Ошондуктан бул нерсе жакшы эле көрүнүш. Алар контролдоп, ушу тегерегин тоскончу. Ошондо ЮНЕСКонун эрежесинде мындай ачык калтырыш керек же тосуш керек деген так белги жазылган эмеспи? Сактоо деген негизи ушу жапайы мурда кандай болгон болсо, ошондой сактоо деген талап бар да. Бизде анан дагы башка райондордогу эстеликтер кандай корголуп жатат? Мисалы, Өзгөндөгү, Өзгөндө мен билишимден жер алдында дагы мындай казуу иштери, үңкүрлөр бар эле деп айтылат. Ал жерлердин абалы азыр кандай? Өзгөн шаарыбыз бул убагында 10-12 кылымда бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон Карахан эл империясынын борбор болуп турган. Ал шаар
ушунчалык инфраструктурасы, архитектуралык жактан дүйнөнүн шедеври десек болот да. Ошол эстеликтен бир гана мунара менен 3 эле күмбөз калган. Анын жанында медреселер бар, түрмөкананын орду турат, зындан деп айтылат. Алардын бардыгы жер астында. Шорбашат эселин айтсак болот. Мүмкүндө өзгөн комплекси дагы биздин филиал катары кирет. Эң орчундуу маселе анын чатырынан суу өтүп жатат азыр. Акыркы жолу 80-жылдары реставрация болгон, бүгүнкү күнгө чейин реставрация болбой, табуудан тамчылар өтүп, декорлор көчүп жатат да. Ошол алды мезгилде ошо Маданият министрлиги, Кыргыз Республикасынын өкмөтү былтыр келип атайын көрүп кетишкен. Быйыл Кудай буйруса башталат деген биз ишендирип жатышат. Бирок эгер кылбай турган болсо өтө оор абалда турат да. Себеби ал эстелигибиздин декорлору Самарканд, Бухарадагы имараттардан дагы уникалдуу да. Алардын 15-16 кылымдар, Тимуриддер доору, Улугбектин доорунда. Биздики Караханилдер мезгилден бери оригинал декорлор турат да. Аларды сактоо ар бирибиздин көңүл борборубузда туруш керек да. Дагы бир суроо жаралат да. Эгерде сен тарыхты пушкалап ата турган болсоң, келечек сени танка менен атат деген сөз бар эмеспи? Биздин негизи тарыхыбыз бар, маданиятыбыз бар. Ошол менен биз улут катары сакталып келебиз да. Анан биздин тарыхыбыз негизи ошол тарыхый эстеликтерде сакталган. Тарыхый эстеликтерге болгон бүгүнкү биздин мамилебиз эртеңки болгон мамилебиз катары сыпатталат да. Ошондуктан сиз айтсаңыз, мүмкүн күндө шаарыбызда мындан сырткары дагы көптөгөн эстеликтер тургузулган. Алар кеңеш доорунда кээ биркиси таанып болсо, кээ биркиси андан мурун тургузулган эстеликтер. Алардын бүгүнкү күндөгү реконструкциялоо иштеринде ушул багытта мамлекет тарабынан канчалык деңгээлде каржы жаатынан акча бөлүнүп турат? Себеби алар жыл сайын жаан-чачынга урап түшкөндөрү бар. Эми ал баягы тарыхый эстеликтер ошондой өзүнүн жакшынакай кейпин буза турган болсо, анда эл дагы барып көрбөй коет. Ошого бир мамлекет тарабынан бир жыл сайын каржылар бөлүнүп турабы? Каржылык акча каражаттары? Биздин Ош шаарындагы айтканда скульптуралык эстеликтерди айта турган болсок, ошо совет мезгилиндеги эстеликтердин көпчүлүгү учетко алынган. Бирок акыркы мезгилдеги, мисалы үчүн Кыргыз көчү, Манастын эстелиги, Башбектин эстелиги, алардын менин маалыматым боюнча азырынча учетко алына элек. Алардын биринчи этабы ошол шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү маанидеги деп аны таанып токтом чыгарыш керек. Андан кийин ал эстеликтердин маанисин далилдеп, алардын келечек муунга болгон ошо баалуулугуну далилдегенден кийин ошо республикалык маанидеги эстелик деп таанылат. Мен ошо шаарда мэрияда иштебегендиктен ошо эстеликтерди кайра ондогон учурлар көрүп жүрөмүн. Мисалы үчүн Алмейт аткан эстелигини, Башбектин эстелиги, себеби жылда баягы табигатта күн жылыйт, ысыйт, ар түрдүү куштар конуп, аны булгап коюшу мүмкүн. Демек, булардын баары жергиликтүү казынадан акча каралып бөлүнөт, Жергиликтүү бийликтен бөлүнөт. Көпчүлүк ойлошот, бул министерство ошо Маданият министрлигине карайт деп ойлошот да. Анын немеси жетпейт да. Бирок сиздер сунуш берип турасыздарбы, бул жер мындай оңдош керек. Себеби жанагы оңдогондо дагы көбүнчө жанагы тарыхый боёгун жоготуп койгон учурлар дагы болот да, мисалы. Оңдойбуз деп туруп заманбап кылып оңдоп коюшу да мүмкүн. Ушул жагына көңүл бурасыздарбы сиздер? Ар бир эстеликтин өзүнүн автору болот, скульптору, архитектор болот. Алар өздөрүнүн укугу бар, авторский право. Ал өзүнүн эмгегин дайыма коргоп алууга, ар бир бөлүкчөсүн, ар бир түсүн контролдоого ал мыйзам бар атайын. Закон авторский право деген. Алар өздөрү биринчи кезекте көзөмөлдөйт. Жана Маданият министрлиги. Биздин негизги милдетибиз шаарга коноктор келгенде, туристтер келгенде, жана жергиликтүүлөр келгенде аларды биз тарыхын кеңири түшүндүрүп, аларга идеологиялык жактан биз тарбия беришибиз керек да, экскурсия жагынан. Атайын буклеттер чыгарабыз, китепчелер туристтер үчүн. Анда дагы сөзсүз шаардагы эстеликтердин сүрөттөрү менен, түшүндүрмөлөрү менен аны даңазылоо, элге жайылтуу биздин милдетибиз да. Ушуга улай темага улай бир эсиме чыгып кетелекти бир жакшы суроо берип коеюн. Арманская кече району. Ошол жерде жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн бетине курулгандагы бир мозаикалык эстеликтер бар эмес беле? Мүмкүн күндө заманбап кылып өзгөртүлдү да бир аз. Ал эми кеңеш доорунда биримдиктин, эмгектин белгисин берип келген ушундай бир девиз сыяктуу болчу да. Мүмкүн күндө ошол заманбап кылып өзгөртүп койгондо да кандай көз караштасыз? Эми анын негизи түстөрү өзгөрүп турат. Өзү негизи кеңеш өкмөтү эгемендүүлүк доору деп бөлүп атабыз.
тарых бирок кала бериш керек да. Мисалы үчүн Самаркандда 1000 гектар жер корго алынып, элдер ичинде жашай берет. Тимурийлер доору, Улугбектин доору, жада калса европейский часть деп коет. Падышалык Россия мезгилинде курулган чиркөөлөр, ошо имараттар орду боюнча турат да. Жылына миллиондогон туристтер келет. Биз деле шаарыбыздын мисалы үчүн чыгыш базары дейбиз, базарыбыз, азыркы Арабан кичи районундагы жер тарыхый жер катары калыш керек. 70 жылдык тарыхыбыз бар. Заманбап микрорайондор курулса, ал шаардын четине курулуп, алар өзүнчө кетиш керек да. Мегаполис деп айтылат. Ошондон биз канчалык шаарыбыздын тарыхый жерлерин сактап калсак, биринчиден өзүбүзгө тарыхыбызга жакшы, андан сырткары туристтерге дагы тартууга ыңгайлуу болот да. Рахмат. Бизде азыр жарнамалык тыныгуу бар экен, азыр ушул кезек берели, анан маегибизди улантабыз, Урматтуу телегөрүүчүлөр, Ош Пирим телеканалынын түз эфиринде Жаргылчак программасы өтүшүн улантат. Биз бүгүн тарыхый эстеликтердин абалы тууралуу сөз кылып атабыз. Бүгүн бизге конокко Сулайман Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев агай бизде конокто. Жаңы сааттын башында биз телегөрүүчүлөргө жарнама катары кыскача айта кетели. Жазгы профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Ош шаарында Манас Ата жана Туран аймактын кеңешинин башка аймактардын баарында 25 апрелден баштап 27 апрелге чейин таза суу берүү токтотулат экен. Ошого шаардыктарды кулак кагыш кылып айта кетели. Ушул убак аралыгында өзүңүздөр таза суу сактап, камдап алышыңыздарды суранабыз. Анна Хайрулла мырза, Ош шаарындагы жаңыдан эле бүткөрүлүп колдонууга берилген бир катар эстеликтер бар. Манас, Айкөл Манастын, Барсбек, Алымбек Татка. Мына ушул эстеликтердин бүгүнкү абалы коргоого алынабы, анан статус бериле элек деп атасыз. Ушу боюнча айтсаңыз. Бул тарыхый эстеликтер боюнча биздин экскурсиялык маршрутубузга киргизилген. Курулгандан кийин ар бир эстеликтин автору, скульптору жана анын параметрлери бардыгы шаар боюнча экскурсия өтүлгөндө айтылат келген конокторго, башкаларга. Анан бул Ош шаарынын мэриясы бул эстеликтерди кургандан кийин бюджетинен бул биринчи кезекте эгерде муну келечек муундарга дагы сактап калабыз десек, биринчи жергиликтүү маанидеги эстелик катары каттоо керек Ош шаардык кеңешинин депутаттары. Андан кийин республикалык маанидеги эстеликтердин катарына кошуу үчүн номинант катары Маданият министрлигине жөнөтүш керек. Ал жерде методикалык кеңеште алар талкуулашып, ошо атайын өкмөттүн буйругу менен алар дагы республикалык маанидеги эстеликтердин катарына кошулат. Эми бүгүнкү күндө абалдары жакшы, айлана тегереги жана ошо гүлдөр отургузулуп, биз конокторду уялбастан алып барсак болот. Айрыкча былтыры Манас Ордо музейинен атайын ошо музей кызматкерлери келишип, ушунчалык купулубузга толду деп, ошо Айкөл Манастын алдында көпкө чейин турушуп, сүрөткө түшүп, аябагандай Кыргызстандагы эң жакшы эстеликте баа беребиз деп кетишти. Бирок негизи эле ушул эстеликтер мисалы тосмого алынып корголуш керекпи өзү? Бул эми эстеликтер биринчиден элге кызмат кылыш керек. Анын түнгү жарыктандыруусу, атайын краскалар менен жазууга, башкага. Мен ойлойм ар биринде кароолчулар болсо керек деп ойлойм. Анан ар бир нерсени биз решетка менен тосо берсек, бул алыстоо өзүнүн түртүү нерсин берип калат да. Эми ал скульптуралык эстеликтер ачык туруп, эми алар мындай айлампаларда курулгандыктан тосууга дагы эмеси жок да. Анан Хайрулла мырза, сизге бир суроо берейин деп турам. Кокон хандык учурунда негизи эле ушул Ош шаарынын борбору катары бүгүнкү күндө азыркы Ак Тилек ресторанында турган жай, ошол жер Камчыбектин түрмөсү турган жер борбор катары эсептелип келинген да. Бүгүнкү күндө Камчыбектин түрмөсү сакталуудан турат, бирок түрмө катары азыр дагы иштетилип жатат. Ошол түрмөнү кайра бир тарыхый эстелик катары сактап
түрмө кылбай башка нерсеге ошол тарыхый эстелик катары сактап калуу жолубу барбы? Анан ошонун айланасында дагы бир кандайдыр бир тарыхый жайлар сакталганбы? Себеби ал жер дагы жакшыбы жаманбы бир мезгилдерде тарых бизге көрсөтүп турат, ошол жер борбор катары саналып келген да. Ош шаары ошол миңдеген жылдардан бери өзүнүн ордун жоготпой шаар катары жашап келе жатат. Бул дагы биз үчүн чоң сыймык. Башка көптөгөн шаарлар, мамлекеттер жок болуп, анын орду айтала болуп турат да. Эми Ош шаарынын борбору кылымдар өткөн сайын өзгөрүп турган да. Мисалы үчүн 7-кылымга чейинки борбору Акбура чеби бар, 7-кылымга чейин. Акбура дарыясынын боюнда мына түштүк тарапка чыгуучу жерде жайгашкан, дөңсөдө. 11 гектар аймакта ошо шаар калдыгы бар. Андан кийин азыркы Шейит дөбө аймагына көчкөн. Ошо Шейит дөбө аймагында ошол дөбөдө шаардын борбору болгон, жана тыйын чыгара турган жерлер болгон. Андан кийин ошо сиз айткандай Когон хандыгы мезгилинде азыркы Алай мейманканасынын тегере Ленин мектебинин ордунда Датканезин борбору болгон, ордосу. Когондон келген бийлерди, белгилүү инсандарды ошол жерде тосуп алып, ошол жерде болгон деген маалымат бар. Анан бул жерде Камчыбектин түрмөсү деген түрмө биз мурдагы илимий кызматкерлерибиз кирип, туристтерге эмне кылган экен, бирок акыркы мезгилдерде кире албай калдык. Эми бул абалга байланыштуу болсо керек, ал жердеги. Мен ойлойм, эгерде келечекте ушул жердеги түрмө жылдырып башка кылса, bir тарыхый аймак катары ошол жерге реконструкция кылып, бир ачык асмандын алдындагы музей кылып уюштуруп койсок болот ошол жергечи. Себеби Камчыбек жөнөкөй инсан болгон эмес, ал Кокон шаарынын найыбы, азыркы айтканда мэри да болуп турган. Жана орус армиясы менен күрөшкөндө дагы көптөгөн эрктер көрсөткөн да. Ошол Камчыбек деп калдыңыз, мына бизде Шейит дөбө деген жер бар. Ошол Камчыбектин асы мындай өлтүрүлгөн жер деп коет. Анын турган жерде эле мисалы тарыхый эстелик катары калдырыш керек беле өзү? Сиздин оюңузча кандай? Эми азыркы Оштун борбордук базарынын Кербен сарай деген жери бар, тарыхый жер. Ошол эски чайхана болгон. Ошонун тегереги ошол пландарда бар, коргоого алынып, атайын музейлештирилип, атайын туристтерге ыңгайлуу музейлештирүү деген проект бар. Эми аны борбордук базар көзсө, ал жер тарыхый базар болуп кала берет да. Ошондо ар бир жерге этикеткаларды коюп, аннотация деп айтылат. Аларды реконструкция кылсак дагы болот, эски немелерди, дарларды, ошол административдик бөлүктөрдү, Маннергейм келген билесиздер. Анын сүрөттөрүндө биздин базардын ошо жыгачтан курулган немелер дагы бар. Ал регенерация долбоорлоруна бар. Ал келечектеги иштерде болот кудай буюрса. Бизде байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, мүмкүн болсо кабыл алып көрөлү. Байланышка эгерде кошулган болсо, саламатсызбы деп кабыл алып көрөлү. Сизди угуп атабыз. Алло. Сиз байланыштасыз. Алло. Сурооңузду бере бериңиз, биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Менин суроом мындай эле. Могу Манас деген эме ЮНЕСКОга кирбедиби? Ошо Кыргызстандын дагы кайсы жактарынан кандай ошо ата бабаларыбыздан калган Манаска окшош эме сооружениялар кирди да. Башка сурооңуз жокпу? Кандайларды да ошо ЮНЕСКога эме киргизели деп эметел аракеттенип жатат. Рахмат, жакшы суроо болду. Бул Манас 3 илтики материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине кирип, Манас эпосу 3 илтики. Бул дүйнөлүк көркөм мындай эпос катары, көркөм музейге чыгармачылык катары кирди. Эми азыр биздин Ош облусу боюнча ЮНЕСКОго каттоодо биринчи кезекте өзгөн археологиялык архитектуралык эстеликтери турат. Алар боюнча 2 жылдан бери Япониянын адистери менен документация иштерин баштаганбыз. Алардын биринчи топографиялык картасы, алардын ар бир жердин түшүндүрмөсү даярдалып жатат. Андан кийин Шах Фазил күмбөзү бар Жалал Абад облусундагы. Жана келечекте дагы биздин райондордогу эстеликтерди киргизүүгө боюнча номинация иштеп жатат. Буга негизинен Илимдер академиясы, анан Кыргызстандын ЮНЕСКО иштер боюнча бюросу бар Бишкекте. Алар иштешип жатат. Ошол боюнча дагы бир тактоо киргизгим келет да. 1995-жылы алгач ирет ЮНЕСКОнун өкүлдөрү келип, ошол атайын
ЮНЕСКОга киргизе турган аймактардын тизмегин берип, алар көрүп кеткен экен. Анан кийинки жолу 2000-жылы дагы бир катар тарыхый эстеликтер сунушталып, алар бүгүнкү күндө кайсынысы кирди, кайсынысы кирбеди дагы биз үчүн караңгы болуп турат да. Демек, буга дагы бир топ иш-аракеттер жумшалышы керек экен. Бул жаатында ошол мамлекет тарабынан ошол топ атайын көрсөтүлгөн жерлер менен келип таанышып көргөндөн кийин, анан кийин ал жактан өздөрү жактырылышабы, же болбосо атайын бир бул жерде бир башкача иш-аракеттер керекпи? Себеби айтарым, чет эл аралык чет жактагы ушундай уюм болгондон кийин улардын да бир топ талаптары болуш керек дегеним да. Мисалы үчүн Сулайман тоонун ЮНЕСКОго киргизүүдө 7 жыл убакыт кеткен, 4 жыл эң интенсивный иштер жүргөн да. Атайын группа түзүлүп, ага Илимдер академиясынан, Маданият министрлигинен, жергиликтүү окумуштуулардын тобу биригип туруп команда иштешкен. Бунун составына архитекторлор дагы кирет да. ЮНЕСКОго киргизүүдө ошол эстеликтин өтө баалуу дүйнөлүк мааниге экендигин далилдөө керек. Ага археологдордун, ар түрдүү тармактагы адистердин ошо корутундулары, биринчи алардын картасын түзүүдөн башталат. Андан кийин ар бир ошол жердеги аймактын археологдордун, архитекторлордун жана эгер жаратылыш болсо, жаратылыш биологдордун дагы ар биринин далилдеген илимий корутундулары керек. Мисалы Сулайман тоо билесиздер 2 жолу кайтарылган. Андан кийин гана 2009-жылы өтүп кеткен да. Мисалы үчүн Ысык көлдө дагы киргизүү аракеттери болгон, Саймануу таш галереясы, Сары Челек көлү, алар боюнча эгер системалуу иш алып бара турган болсок, мамлекет тарабынан алар каржыланыш керек, окумуштуулар. Айтарым мындай да, жергиликтүү адистердин айтымында Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол аймактагы тарыхый маданий эстеликтерге тиешелүү көңүл бурулбай жатат, жетиштүү болбой жатат деген ушундай сын пикирлер айтылып атат да. Ошого сиз кандай көз караштасыз? Балким бул боюнча бир атайын министрлик тарабынан бир жакшы ыкчам топ түзүлүп, алар ыкчам иш алып барса, бүгүнкү күндө ЮНЕСКОга, эл аралык ушундай уюмга биздин бир нече тарыхый археологиялык эстеликтерибиз кирип калабы эле деген бир үмүт да. Кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу туура бизде эстеликтерге мамлекет ошо колунан келишинче жардам берип жатат, бирок азыркы заман талабына жараша ал жетишсиз да. Мисалы үчүн ЮНЕСКОго Сулайман тоон киргизүүдө дагы гранттын эсебинен төлөнгөн окумуштуулардын ошо акчасы, майналарычы. Азыр дагы Япониянын гранты менен иштеп атабыз өзгөнү киргизүүдө. Эми мисалы үчүн мамлекет тарабынан ушу идеология деп атабыз, 2 жылдан бери жакшы көңүл буруп атат, тарых маданиятчылыгы, быйыл иман адеп маданиятчылыгы деп. Биринчи ошо маданият көтөрүлгөндө гана кийин экономика көтөрүлөт экен. Элдердин ички дүйнөсү тазарып, алардын патриоттук сезими өскөндө гана алар ачкачылыкка да чыдайт, мамлекеттин өнүгүшү үчүн ошо жакшы жардам берет да. Аларды көтөрүүдө тарыхый эстеликтердин ролу чоң да. Буга биринчи чыдашыбыз керек, инвестиция көп тартылып, окумуштууларды татканыбызда гана анан өзүнүн эмесине чыгат да. Баары келип туруп аягында каржылык жагына такалат экен негизи. Кайрулла мырза, мына биз көптөгөн Кыргызстандагы тарыхый жайларды ЮНЕСКОго киргизебиз деп эле аракет кылып атабыз да, бирок мына Сулайман тоон киргиздик. Бирок анын абалы мурункудан эч эле өзгөрбөгөн да, менин баамымдачы. Анан биз ушу аракет кылып эле киргизебиз дагы, андан кийин андан ары аны коргоп, өзгөрүү, өнүктүрүү, жаңы бир экспонаттарды алып келип, ошол туристтерди көбөйтүү, бул жагына менин оюмча эч кандай жылыш жок го дейм. Эми ЮНЕСКОго киргизгенде көпчүлүгү бизден сурашат, канча акча берет айына, жылына деп айтышат да. Ал ЮНЕСКОго биз тетирисинче взнос төлөйбүз да. Алар коомдук уюм да. Бул деген Кыргызстандын аброюну дүйнөгө таанытуу. Кыргызстан деген өлкө бар, ал өлкөдө ушундай баалуу эстеликтер бар деген бизге реклама алып келет да. Эми биз ошол реклама кылгандан кийин келген туристтерге шарт түзүп, инфраструктураны жакшыртып, алардын акчасын алып калуу, бул биздин жергиликтүү бийлик, мамлекетибиз ошого кызыктар болуш керек. Эми Сулайман тоодо иштер жүрүп жатат, бирок байкала турган даражада эмес да. Мисалы үчүн Өзбекстандагы Хива, Бухара шаарларындагындай, Казакстандагы шаарларындагыдай көрүнүктүү иштер алып барып атабыз. Мисалы үчүн реставрация иштери токтобой эле калды десек болот. Акыркы жолу Сулайман тоого 2000-жылы болгон болсо, 20 жылга жакындап калды, реставрация иштери жүрүп атат да, комплекстүү түрдө. Курган үйүбүз деле 5 жылдай эскирип атат. Эстеликтерге андан дагы жылына
акча сарптап турганда гана алар ошо мурдакындай абалын өзүн сактап турат да. Ушул музей деп калдыңыз, экспонаттар, жаңы экспонаттар сатып алуу кандай болуп атат? Мисалы, канча жылдан бери мындай сатып алына элек? Биздин Сулайман Тоо музей комплекси эң чоң музей болгондуктан борбордук музей. Жалал Абад, Баткенден да алып келишет да, жакшы үмүттө. Үйдө таап алдык, чарбалык иштер кылганда же талаада жүргөндө, болбогондо ошо жол киребизди бергиле деген инсандар бар да. Эми бизде бухгалтерияда дагы түшүнүш керек. Экспонат сатып алуу деген өзүнчө статья мурда бар эле. 2009 жылдан бери бизге бөлүнүлөт. Айлык маянага, коммуналдык услугага болуп эле ошо илимий экспедицияларга чыгып турат элек мурда, элдин арасындагы буюмдар жыйнаштырып берет элек. Көпчүлүгү патриот инсандар гана берип жылына 200-ге жетпеген, 150-ге жакын экспонаттар алып атабыз. Келип турат, келип турат. Анан мынакей тарыхый эстеликтер дегенде эле бүгүнкү күндө биз көз алдыбызга ушул туристтер келгенде алып чыгып, мынакей биздин эстеликтер деп көрсөтө турган жайлар элестетилет да. Негизи келип туруп биздин андан да сырткары көптөгөн тарыхый эстеликтерибиз бар да. Мисалы Афган согушунун ардагерлерине арналган эстеликтер бар. Ошол эле кеңеш доорундагы эстеликтер бар. Улуу оюучул инсандар, Кыргызстандын өнүгүшүнө дагы өз салымын кошкон инсандардын дагы эстеликтери бар. Алардын анча-амчасын баарын дебейин, кээ бирде барып көрсөңүз, артына алдына ар кандай боекторду, жазмаларды жазып кеткендер бар, кээде ыйлан келген ушундай көрүнүштөр болот да. Эми буларды мамлекет тарабынан жана маданий эстеликтер дегенден кийин баары бир келип туруп эле сиздердин жолуңуздарга такалат окшойт. Себеби баягы бийлик төбөлдөрү өзүнүн саясатын башка иш менен жүргүзүп, ага деле көп деле көңүл бургандай эмес да. Ушуга сиздер барып көрсөтүп, көзүнө сайгылап, сунуштап, айтып деп турасыздарбы? Себеби сиздерден башка менимче сиздер айтпасаңыздар башкалар баары бир кош көңүл карашабы дейм да. Бул багытта Ош мамлекеттик университетине мактап кетсек болот. Алар жылыга Сулайман Тоого акцияларды уюштурушуп, тазалык иштерин жүргүзүшөт. Биз көчмө выставкалар уюштурганыбызда алар өзүнүн кызматташып бизге ошо эстеликтер күнү бар, бүткүл дүйнөлүк эстеликтер күнү. Ошондо студенттер жөнөтүп, аларга барып слайдтарды көрсөтүп, мыйзамдарды көрсөтүп түшүндүрүп атабыз. Бирок бул жетишсиз. Ошондуктан биз быйыл мына тарых мугалимдери менен дагы иштешип жатабыз. Бул негизинен түшүндүрүү жолу менен гана болот да. Көпчүлүк жаштарыбыз түшүнбөгөндүктөн бул эстелик ким экен деп зериккенден жазышат да. Аларга биз ички дүйнөсүн тазартып, билим деңгээлин жогорулатсак, ошондо гана чечилет бул маселе. Көпчүлүгү түшүнбөгөндүктөн жасашат да. Вандализм. Сулайман Тоодо деле таштын бетине жазгандар бар. Советтер Союзунун доорунан бери ушул иштер күчөйүп атат да. Мына баллончиктер менен жазышат. Бул өтө чоң проблема бүгүнкү күндө. Түшүндүрүү жолу менен гана чектелип атабыз. Анан быйыл 15 жерге видео көзөмөл орноттук. Анча-мынча факттарды кармап атабыз. Аларды эми түшүндүрүү жолу менен кое берип атабыз. Бирок мыйзам боюнча алар ошондой төлөш керек да, штраф төлөш керек. Анан Кайрулла мырза, мына Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө Саймалуу таш деген мындай тарыхый жер бар экен. Жакында эле биздин бир кабарчы барып анын кароосуз калганын көрүп, материал кылып тартып келди. Бирок ошол Саймалуу таштын абалы тууралуу сиздер кабар алып, аны коргоп аракет кыласыздарбы, кандай? Сиз айткан Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү сүрөттүү таш галереясы эң уникалдуу республикалык маанидеги эстелик. Сулайман Тоо ЮНЕСКОго киргенде буфердик аймагына кошо кирген ал жер дагы. Акыркы 3 жылдан бери Кызыл Кыштак айыл өкмөтү аябай жакшы биз менен иштешип, жоопкерчиликти сезе баштады. Ал жерге табличка орнотулду. Ал жердин таштары курулуш иштерине иштелип жаткан эле, аны да токтоттук. Азыркы күндө ал жерде Орусундун проблемасы коргоо аймагынын чек арасын тактоо. Ал жерге өзүнүн мамлекеттик акт китепчесин берсек, айыл өкмөтү ал жерге кароолдук штатын ачыш керек. Себеби ал жер биздин баланста болгондуктан биз ал жерге эме кыла албайбыз да, штат бере албайбыз. Андыктан бизден дагы алыс жерде жайгашкан, 11 километр жердечи. Бирок ал жердеги Даван аргымактары түшүрүлгөн петроликтер эң баалуу эсептелинет. Ал Даван мамлекетинин аргымактары, билесиздер, Кытайдын императорлорунун кызыгуусун арттырып, ошо арттарды бизге саткыла деген маалыматтар бар да. Сатпай койгондон кийин билесиздер, согуш болгон чоң. Даван мамлекети менен Тан династиясы согушкан да.
Эми ошондой тарыхый өтө баалуу ташты бүгүн эч ким карабай атабы дейм да. Эми айыл өкмөтү көңүл буруп жатат, эми өтө эле көңүл буруп дегенде алысмын. Бирок биздин түшүндүрүү жолдору менен телевидениялар баргандан кийин ал жерге дагы көңүл буруу башталды. Бирок ал жетишсиз ал дагычы. Дагы күчөтүш керек. Ушул иштер эмне үчүн дароо болбойт дейм да. Мисалы тиешелүү кызматтар дароо чара көрүп, аны тосуп, коргоп мындай аракет болбойбу? Бизде ошо жогоруда айтып кеткендей, депутаттар дагы, айыл өкмөт дагы тез алмашып, келгенге дагы түшүндүргөнгө чейин көп убакыт өтүп жатат. Аларга маанилүүлүгүн түшүндүрүү дагы неме да, канчалык эстелигин коргосо, айыл өкмөтүнө бюджет көбөйөт. Ошол жерге туристтер келет, жанында чайхана куруш мүмкүн, жолдор оңдолот дегендей. Ушул алар негизинде көпүрө курабыз, суу чыгарабыз деген эле менен иштешет да. Мындай нерселерге дагы биринчи көңүл бурсак, ошо жергиликтүү бюджетке дагы пайдасы алып келет. Мисалы үчүн Айгүлгүлүн айтсак болот, Баткендеги. Алар жолго салып алды. Туристтер атайын Бишкектен дагы атайын барышат, гүл ачылгандачы ошо айылга. Мен жакында гана Францияда болгон бир окуя, ушул окуяга байланыштуу, экспонаттарга байланыштуу бир окуяны айта кетейин. Бизде кандай эстен сурап, жакында гана бир үйдүн жер төбөсүнөн 3 миллион долларга тете алтын тыйымдарды, күмүш тыйымдарды таап алыптыр да, бир жашоочучу. Анан мыйзам боюнча мамлекет ошону алып жарым акчасын төлөп бергенге укуктуу экен да. Бизде мындай мыйзам кандай каралган? Балким үйүндө бир жакшы буюмдар таап алган болсо, ошону бир акчага чагып сиздерге алып келип берем дегендей дагы жарандарыбыз болушу мүмкүн да. Негизинен тарыхый буюм табылса, ал Кыргызстандын аймагынан чыкпаш керек. Чек арадан. Чет мамлекетке сатам десе, анын акысы жок. Себеби бир буюм 50 жылдан жогору болсо, ал эстелик деп эсептелинет. Эгерде өтө баалуу эстелик болуп, баягындай алтын болсо, 25%-ын мамлекет төлөп бериш керек. 25% төлөп берет. 25%. Негизинен үйүндө сактаймын десе дагы боло берет, бирок ал коопсуздук маселеси бар. Үйүндө ошол маалымат кеткенден кийин ар түрдүү адамдарды кызыктырышы мүмкүн да. Эгер музейлер келсе, атайын корук алынган сейфтерде сакталат. Рахмат. Бизде мынакей бизге бөлүнгөн убакыт дагы тез эле аягына чыгып калды. Кызыктуу маек болду. Сизге келип бергениңизге ыраазычылык билдирip эле. Эми бизге салтка айланып калгандай эле эркин микрофон берели. Ушул темага байланыштуу кайрылууңуз болсо, сөз сизде. Быйылкы ыйман адем маданият жылында ушул кыргыз элибизге токчулук, молчулук, тынчтык каалаймын. Кудай буйруса мамлекетибиз жакшы тараптарга өнүгүп жатат. Мурдакы каралбай калган ошол маселелер дагы козголуп, эстеликтерге дагы көңүл буруп жатат. Мен ушу бардык элибизди чакырып кетет элем. Ата бабаларыбыздан калган тарыхый маданий мурасыбызды бирге сактайлы. Бардыгыбыз бириксек, Кудай буйруса башка элдер дагы бизге суктанып, бизге менен эсептешти башташат. Башка элдер жок тарыхыны издеп жүрүшөт. Биз ушу таманыбыздын астындагы тарыхыбызды сактап, кийинки урпактарга өтүп берүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз деп эсептеймин. Сиздер дагы ушул маселени көтөрүп, телевидениеңиздарга дагы чоң рахмат. Рахмат. Мен көрсөтүүнүн аягында кыскача жарыя менен тааныштырып өтөйүн. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 25 апрелден 27 апрелге чейин Ош шаарынын Туран жана Манас Ата кичи райондорунан башка бардык кичи райондордо таза суу өчүрүлөт экен. Өчүрүүнүн себебин ошо шаардык суу канал ошо тазалоо, ремонттоо иштери менен байланыштырып жатат. Анда урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү Жаргалчак программасындагы аяктар мезгил жетти. Бүгүнкү темабыз бизде тарых эстеликтердин сакталышы абалы тууралуу кененирээк кеп кылдык. Конокто болсо Сулайман Тоо улуттук археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Ибайдуллаев болду. Бизге атайын убакыт тауып, студиябызга келип, кызыктуу суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирип өтөлү. Ар дайым урматтуу телегөрүүчүлөр, тарыхыбызды барктап, ушул тарыхый эстеликтерге аяр мамиле жасоону унутпасак. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар.